Урматтуу шаардыктар, урматтуу мекендештер, мына Ош шаарында Олимп мектеби жана Ломоносов мектебинин тегерегиндеги маселе боюнча мен азыр сиздерге жеринен көрсөтүп коеюн деп чечтим. Анткени көргөнү деле, көрбөгөнү деле ар кандай пикир айтып атат. Ошон үчүн мен сиздерге мындай так маалыматты берип коеюн. Биринчиден, Олимп мектеби бул жеке менчик мектеп эмес. Көпчүлүгүңүздөр айтып атасыздар, Ломоносов мектебин көчүрүп, жеке менчик мектепке эски Ломоносовду берип атасыңар деп. Эч кандай андай эмес. Олимп мектеби бул мамлекеттик мектеп. Биз эч кандай мамлекет курган имаратты жеке менчик мектепке берип аткан жерибиз жок. Бул калп. Экинчиден, Олимп мектебинин балдары жөнүндө ушул эч кандай шарты жок, бала бакчага багытталган ушул чакан имаратта бүгүнкү күндө Олимп мектебинин балдары окуп келет. 350 орундуу бала бакча деп курулган имаратта 1200 окуучу окуп атат Олимптин. Биз бул балдарды кайда алып барабыз? Эмне кылышыбыз керек? Ошондуктан чечимди чыгарып туруп, жакшынакай кылып жаңы мектепке көчүрүү чечими кабыл алынган 1 жыл мурун. Эми бул мектеп мына спорт залы жок. Азыр мен сиздерге ашканасын көрсөтүп берем. Кандай жерде биздин балдар мындай кандай ашканадан тамактанышат. Ошондуктан мына урматтуу президентибиздин демилгеси менен, колдоосу менен азыр 10 мектеп шаарда курулуп жатат. Андан сырткары республикалык бюджеттен жеке менчик мектеп болуп, Ош шаарында ушул күндөрү 20га жакын мектеп курулуп атат. Ошого биз мындай Кудайга шүгүр дешибиз керек да. Эми мына кааласаңыздар ичин көрсөтүп коем мына сиздер. Бул бала бакчага багытталган мектеп. Спорт залы жок, ашканасы жок. Мына караңыздар, мына зал ушул мына. Ушул эч кандай бир курулуш нормаларына туура келбейт. Мына балдардын 1200 окуучу окуган мектептин мына залын караңыздар, мына коридорду. Мына 1,5 метр. Мына ушундай жерде бизде 1200 бала окуп атат. Бул биринчиден. Экинчиден, урматтуу шаардыктар, бизге бала бакчага дагы жетишпейт. Биз бул Олимп мектебин жаңы имаратка көчүргөндөн кийин биз бул жерде 350 балага ылайыкташкан бала бакча кылып жасап атабыз. Шаарда 350 баланын бала бакча маселеси чечилип атат. Эми ушу Олимп мектебин эмне үчүн көчүрөсүңөр деп бизди урушуп атасыңар. Тетиги Төлөйкөндө даяр имарат бар эле деп. Даяр мектеп турат, Олимп мектебин ошоко көчүргөн. Ал жерде Төлөйкөндө өзүнүн жергиликтүү жашоочулары бар биринчиден. Экинчиден, ал жер 275 орунга ылайыкташкан мектеп. Ал жерде 2 смен кылганда дагы биз араң 500дөн бир аз ашуун баланы баткырабыз. 1200 баланы ал жакта эмне 4 жолу 5 смен окутабызбы? Эми эң маанилүүсүн караңыздар. Олимп мектеби эмне үчүн Олимп көчүш керек, эмне үчүн Олимп көчүш керек дейсиңер. Мына туугандар, ашканасы мына. Балдардын тамактанган ашканасы мына Олимп мектебинин. Эмне ушул жерде кармайлыбы биз? Эми мына Ломоносов мектеби көчүп келген азыркы балдар окуп аткан мектепти көргөзүп коелу. Как будто жанагы интернетте биздин балдар кайда барып окуйт деп мындай келип бул жерге басып келбеген бир анча-мынча адамдар жазган болушу мүмкүн, же ошондой түшүнүп алышы мүмкүн. Мына азыркы балдар мына ушундай мектепте окуйт. Капиталдык оңдодон толугу менен өткөн. Бул жерде мына Ломоносовдун бюсту коюлуп, Орустун башкы консулу келип, мурдагы мэрлер келип, жетекчилер келип туруп ачылышы болуп, мына ушул жерде мына бүт капиталдык оңдодон өтүп, бул жер. Ушул жерде как будто биз Ломоносовдун балдарын бир көчөгө калтырып, анан ошол жака бир мектеп куруп, Олимп мектебинин окуучуларын киргизип койгондой түшүнүк кабыл алдык. Мына туугандар, көргүлө, спорт залы бар. Жакында биз футбол аянтчасын куруп берели деп атабыз. Болгон мүмкүнчүлүк бар. Ломоносов мектебинин балдары, Олимптин балдары бизге шаарда биз бала деген бала. Биз аларды бөлбөйбүз. Бардык шарттарды түзүп беребиз, колубуздан келишинче аларга билимдин сапатын жакшыртканга аракет кылабыз. Мына мисалы залдарды карагыла мына. Жанагы Олимп мектебиндеги 1 метрлик залды карагыла. Мына коридор бул. Мына бул мектеп, Ломонос мектеби көчүрүлгөн мектеп. Мына ушул мектепте балдар билим алып атат. Эми ушул жерден жанагындай чымындан пил жасагандын такыр зарылчылыгы жок. Ошондуктан биз мурда кабыл алынган чечим калат. Эч бир чечимибизди өзгөртпөйбүз. Мурда кандай чечим кабыл алынса, мына ошол бойдон кетебиз. Бул биздин мындай так позициябыз, так жообубуз ушул.